Рахмат. Бақтыбек Сағындықович, мына азыркы мыйзам эмес. Жанагы сиз айтып аткан 80ден ашуун депутат, ушул мыйзам эмес. Алар башка мыйзамга кол койгон болсо, сиз жоопкерчиликти кандай аласыз? Мен сизге азыр далилдеп берсем. Бул мыйзамга кол койгон эмес 80 депутат. Ал башка мыйзамга кол койгон. Мыйзамдын аталышы дагы башка. Эгерде ошондой далилденсе, сиз жоопкерчиликти кандай аласыз? Рахмат, Жанарбек Кубанычбекович. Сурооңуз жакшы, эми 80 кишини колун коюп алып, башка мыйзамга десе мен эмне дей алам ал? Жогорку Кеңештин депутаты болуп атса, өзүнүн колунан башын тартып атса, мен ойлодум эле ушул жерде отурган депутаттарыбыз баарыбыз баш мыйзамы Конституция площадка ачылып иштеп атат деп, ошол жерге барып сунуштарды берген ордуна мына мен силер менен чогуу жоопкерчиликтен качкан жокмун эч кече. Жоопкерчиликтен эмне үчүн биз коркобуз? Мамлекетибизди башкарган президентибиз жоопкерчиликти алам деп өзү айтып отурса, бергенден эмне коркуп атабыз? Баш ийип эле келбедикпи? Президент эчтекеге жооп бербей, өкмөт баарына жооп берип, ортосунда Жогорку Кеңеш кыпчылык. Бүгүн ачык айкын жанатан бери айтып отурам, 3 айдан бери эшик ачык болду, телевидение, журналисттер болду, НПОлор. Ошол жерге басып барып сунуштарыңарды бербейсиңерби? Эл өкүлү болсоңор. Регионго барып түшүндүргүлө деп өзүңөр басып бербай элди күнөө кылып атасыңар. Мен дагы айтат элем, бул менин эрким менен бул жерде отурган жокмун, элдин талабы болуп атат. Элдин талабын аткаралы деп, үмүтүн аткаралы деп. Кандай болот? Анан коркута берген болбойт да. Революция болсо келет дагы революция алар дагы. Бак Сагындыч, суроого жооп бересизби? Мен айтпадым, чогулткула 80 айтсын, меники эмес деп. Менин колум эмес деп. А мен 80 кишиге жооп бере албайм. Мына бул жерде менден башка киши жооп бербей атат. Кошо иштешкенбиз. Конституциялык кеңешмеге чогуу отурган жаныбызда. Эми кеңешмеге басып барсаңар болот деп айтып атпайсызбы? Ар бир бийликтин демилгесин колдоп басып бере бергенге анча-мынча намыс дагы керек да. Андай баарынын эле колунан келе бербейт. Баш мыйзам да, урматтуу. Баш мыйзам деп атпайсызбы? Жанарбек. Мына 2016-жылы дал ушул парламент Атамбаев демилгелеген баш мыйзамды дагы колдоп бергенбиз да. Айтып атпайсыңарбы азыр элибиздин 80% колдоп берди президенттик башкарууну. Ошол убакта бийлик алып чыкканда анда дагы 80% колдоп берген да элибиз. Акимдер, губернаторлор, мэрлер бардыгы иштейт да, бийлик иштесе 80% бул дагы өтөт. Мурда дагы өткөн. Мына ушул парламент 6 премьерди алмаштырдык, баары мактадыңар ушул жерден. 3-чү президент менен иштешип атабыз. 2 жолу баш мыйзамды алмашып атабыз. Эми акыры таркалып кетерибиздин алдында кичине намыска келсек болот эле да. Өтө чоң мыйзам бузуу менен өтүп атат. Экинчи суроом. 67-чи берене 2-чи пунктты караңыз. Бир эле адам 2 мөөнөттөн ашык президент болуп шайлана албайт деп турат. Жооп бериңиз, ошондо азыркы президент Садыр Жапаров кайра 2-чи мөөнөткө шайлоого барса, 2032 жылга чейин президент болобу же 2037 жылга чейин президент болобу? 5 жылдан болот. Азыркы баш мыйзам боюнча 6 жыл болот. Ошо биринчи суроогун 5 жыл деп санаса болот. Азыркы конституция киреби кирбейби? 2037 жылга чейин президент болобу же? Мен жооп бербедим, 5 жылдан болот. Канча жолу? Жазылып атпайбы? Ушул конституцияга киреби дейм? Же кийин баш мыйзам жаңы кабыл алынгандан кийин кайрадан 2 мөөнөт болобу дейм? Мен сизди түшүнүп атам. Сиз ойлоп атасыз, азыркы конституция менен иштеп атат, бүгүнкү конституция менен 6 жыл болуп, анан дагы 5 жылдан 2 жолу 16 жыл болот деп. Ошондойбу? Андай болбойт, 5 жылдан эле. 5 эмес, биринчиси 6 жыл болот. Экинчиси 11 жыл. Анда азыркы президентти биз мөөнөтүн, эгерде 2-чи мөөнөткө барам десе, 2032 жылга чейин узартып берет экенбиз да ушул парламент, туурабы? Кыргыз элине чоң жакшылык кылып атсыңар анда силер. Жанарбек Кубанович, мен жооп бердим сизге. 10 секунд. Атамбаев убагында өкмөттүн полномочиясын күчөттүк, баарыбыз колдоп бердик. Эми президенттикти эртең хандык башкаруу десек, хандыкты колдоп берсек, шактык башкаруу десек, шактыкты колдоп берсек, мындай коомчулукка уят болуп бүттүк, урматтуу депутаттар. Ойгон дагы мындан баарыбыз баш тарталы.
Акыркы жолу bir адилеттүү, биз эмне элдин Урматтуу Жанар Канычевич, Конституцияда жазылган жанакы кээ эми балким окубагандыр. Мына окуп чыккан толук кандуу түшүнгөндө ал жерде жазылып турат. Азыркы шайланган президенттин мөөнөтү жаңы конституция боюнча биринчи мөөнөтү болуп саналат деп. Ошондуктан урматтуу коллегалар, ошол мындай маанисин түшүнүп алып туруп анан суроолорду берсек туура болот эле да. Анан экинчиден дагы деле ошо конституция боюнча суроолорду берип атабыз да. Бул мыйзамга, референдум мыйзамына тиркеме катары кетет. Ал эми конституциянын долбоорун конституциялык кеңешме иштеп чыккан. Бүгүн биз референдум жөнүндө мыйзам долбоорун карап атабыз. Биринчи микрофон. Талант Турдумач. Биринчиден, сиз жана өзүңүздүн мында мурдагы сөзүңүздү айттыңыз, сындаганыңар туура эмес деп. Микрофон иштеп атабы? Биринчи микрофон. Талант Турдумач, биринчи сөзүңүздү айттыңыз, сиз өзүңүздү сүйлөп атып, эми сиз демилгечи катары туура түшүнөм. Демилгечи катары жоопту берсеңиз болот. Бирок сиз ошол эле убакта баарыбызга бирдей караган, сиз баарыбыздын төрагабысыз. Сиз бирдей калыс карашыңыз керек. Ошондуктан жана биринчи сөзүңүздү айттыңыз, ошого түшүндүрмө берип өтсөңүз, сындаганыңар туура эмес деген сөздү айттыңыз да. Эмнени сындаганыбыз туура эмес, ошого дагы түшүндүрмө берсеңиз. Экинчиден сиз жанагы чектен чыкпагыла дедиңиз. Референдум боюнча гана сүйлөшөлү деп. Биз Конституциянын мына жаңы долбоорун алдыбызга анда эмне үчүн таштадыңар? Биз ушуну талкуулашыбыз керек да. Жемне биз бензиндин кымбаттап атканын, жарандык коомго куугунтукту андан башка эмнени талкуулайлы? Бул баш мыйзамды талкуулашыбыз керек да. Анда эгерде ойлорубузду укпайбыз, таптакыр эле десеңер, анда өткөрүп койгула. Ансыз деле биз сунуштарды бере албайт экенбиз азыр. Жогорку кеңештин аппаратына каттоон өткөндөн кийин биз азыр кандай сунуш берсек дагы өтпөйт экен. Ошондуктан урматтуу депутаттар, калыс бололу. Мен билем, бул жерде ашып кетсе 10 депутат каршы чыгат. 110 депутат колдоп берет. Өтөт бул. Референдум дагы өтөт. Мурда кандай өтүп келсе, Аскар Акаев, Бакиевдин убагынан бери келаткан 80% элди колдоп берди деп өтөт ал делечи. Бирок жок дегенде ушул парламентте талкуулайлы да. Жанар Кубанычевич, мен жана сындаганыңар туура эмес деген сөздү айтуудан алысмын. Болгону мыйзамдын маанисин түшүнүп, анан суроолорду жөөлө берсек жакшы болот эле. Бул жерде регламенттин 66-чы беренесине ылайык, билесиңер, референдум жөнүндө мыйзам кароого киргизилгенден соң Конституция талкууга жатпайт. Мына бул мыйзамдын өзүңүз дагы өзүңүз сөзүңүздө айтып кеттиңиз. Мына ошол жөнүндө айтып атабыз. Ал эми калган учурда эч кимдин укугун эч ким чектеген жок. Талкуу болуп атты. Ошол жерде кеңешмеде бүт бардык сын пикирлер, сөздөр, сунуштар ушул жака берилип атты. 1000ден ашык сунуш түштү деп ушул жерде Конституциялык кеңештин төрагасы айтты. Бирок алын бардыгын добуш берүү менен ичинен чечип ушул жерге алып келип сунушталды. Эгерде биз депутаттар бардыгын кабыл алсак ушул жерден, эгерде биз чечкен болсок, бизге дагы сын пикир айтылмак эртеңки күнү. Айтылмак, мына депутаттар өзүнө ылайыкташтырып алды. Биз ошондой сын пикир айтылбасын деп Конституциялык кеңешме түздүк да. Бизден депутаттар барып катышты го, анан калгандарына эч кимге чектөө коюлган жок, барып катышпагыла деген. Ошондуктан ушул маселени гана айтып атабыз. Ал эми сын пикирлер болсо айтылыш керек. Бирок негизги чекит коюучу бул элибиз. Элибиз өзүнүн пикирин референдумда билгизет деп ойлойм. Негизги чекит коет биздин жалпы кыргызстандыктар. 6-микрофон.